Урматтуу достор, тасманын ортосунда оюңуздарды бөлүп койбойюн деп тасманын башында чыгууну чечтим. Мен азыр кандай жагдайда экенимди дээрлик баардыгыңыздар эле билип калдыңыздар окшойт. Билбегендер болсо дагы бир жолу маалымат жеткирип коеюн. Кудайым буйруса мына 1-2 күндө Турцияга аттанып атабыз. Баламды дарылатканы. Ошондуктан сбор кылып атканбыз. Сборубузга $40,000 чогулуп калды. Дагы чогултууларыбызды улантабыз Кудайым буйруса. Турцияга барсак так канча сумма керек болгондугу билинет, аны дагы баардыгыңыздарга жеткирем. Андыктан достор, биздин сборубуз тууралуу маалымат жетпегендер болсо жеткирип коюңуздар. Жана Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2021 жылы чыккан өзгөчө кырдаал учур аттуу тасманы көрөбүз. Жөнөкөй эле жүргүнчүлөр бара жаткан учакта өлүмгө алып келүүчү оору пайда болуп, учак асманга көтөрүлгөндөн кийин оору бизге тарабасын деп эч бир өлкө конууга уруксат бербей коет. Анда эмесе аягына чейин көрүүгө даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Сумин, что он тебе сказал? Что все на борту самолета скоро умрут. Тасманын башталышы Түштүк Кореядагы Инчхон аэропорту. Күнүмдүк жашоо кадимкидей эле өтүп, учкучтар учууга даярданып, жүргүнчүлөр каттамга жетишпей калбайлы деп шашылып жүргөн мезгил эле. Ошол учурда аэропорттун кызматкерине Жынсок деген жаш бала келип, азыркы учурда кайсы багыттарга адамдар көп жүрүп жатат, кайсы каттамдарда жүргүнчүлөр көп болот деп түшүнүксүз суроолорду берип, кызматкер биз мындай суроолорго жооп берүүгө укуктуу эмеспиз десе, Жынсок жини келип ал жерден кетип калат. Ошол учурда каттамга даярданган жүргүнчүлөрдүн арасында каарманыбыз Джехёк жана анын кызы Сумин дагы бар эле. Бир мезгилде жанагы Жынсок алардын жанына келип, силер кайда учуп бара жатасыңар? Эмне сиз кызыңыз менен жалгыз эле учасызбы? Аялыңыз кайда? Кызыңыз татынакай экен, аты ким деп эле ойду тоону сүйлөй баштайт. Анда Джехёк, сиз келе соорак неме окшойсуз, бизге жакындабаңызчы деп ал жерден кетип калды. Ошол убакта кадр алмашып биз шаардагы Инхо деген тергөөчүлөрдүн бирин көрөбүз. Ал адаттагыдай эле эртең менен жумушуна келип, жумушу башталып эле кесиптештери менен чылым чеккени чыгат. Ошол учурда эле арасынан бирөөсү кечээ күнү эле интернетте тараган тасманы көрсөтөт. Ал жерде жүзү жакшы көрүнбөгөн белгисиз адам мен эртең учактагы адамдардын бардыгын өлтүрөмүн. Мына көрөсүңөр, у адамды аткарамын деп сүйлөптүр. Анда башка тергөөчүлөр бул тасмага көп деле олуттуу мамиле кылбай, маани бербей эле көрүп коюшса, каарманыбыз эмнегедир бир нерсени сезгенсип, кандай болсо дагы текшерип коелучу деп тасмадагы адам тууралуу изилдей баштайт. Инхо бат эле тасмадагы адамдын ким экендигин аныктап, анын дарегин таап барып, кесиптеши менен тасмадагы адамдын үйүнө барса, эшиги ачык экен. Анда тергөөчүлөр эшикти такылдатып эле ким бар дегенче үйгө кирип жөнөштү. Инхо үйдү тинтип, ал жактан эч кимди таппай, өлгөн денени гана көрөт. Ошондуктан ал дароо эле окуя болгон жерге керектүү адамдарды чакырып, денени текшеришип, үйдөн керектүү маалыматтарды чогулта башташат. Анда адамдардын бири ал жерден толгон токой кассеталарды таап, кассетага жазылган тасмаларды көрө башташып, тасмада белгисиз адам келемиштердин үстүнөн тажрыйба жүргүзүп жаткандыгын көрүшөт. Анда ал адам келемиштердин бир канча бөлүгүнө гана түшүнүксүз кургактык чачып, чачылган нерсенин себебинен ал жердеги келемиштердин бардыгы биринин артынан бири өлүп калат. Ошондо гана денени изилдеп жаткандар ал адам жугуштуу оорунун айынан өлгөндүгүн түшүнүштү окшойт. Он умер от заражения вирусом. Бул убакта аэропорттогулар Sky Korea учагына олтуруп жайгаша башташкан. Анда Джехёк кызы менен орундугун таап, олтуруп жатып алардын учагына Жынсоктун дагы түшкөндүгүн көрдү. Бир мезгилде учак жерден көтөрүлгөндөн кийин Жынсок ордунан туруп ажатканага кирип, кийимин чечип, колтугундагы буга чейин өзү атайын жасаган жаракатын ачат. Көрсө ал колтугун кесип, ичине суюктук толтурулган түтүкчөнү салып койгон экен. Ошондуктан бул жолу колтугунан түтүкчөнү алып үйлөй турган аппаратка салып, ажаткананын ар тарабына үйлөтүп, акырын ичинен чыгып кетип калат. Ал чыккан мезгилде ажатканага кичинекей Сумин барган экен. Анда Жынсок анын кулагына шыбырап түшүнүксүз бир сөздөрдү айтып кетип калды. Бирок Сумин ажатканага жетпей, андан кезекти талашып башка адам кирип кетип, ал адам ажатканада олтуруп ал жактан түшүнүксүз пырлардын түшүп жаткандыгын байкайт. Ошентип эмнеси болсо дагы арадан убакыт өтүп сапар уланып жаткан. Джехёк бир мезгилде жанында олтурган бала көрүп жаткан тасманы байкап, тасмадан буга чейин каарманыбызга түшүнүксүз суроолорду берген Жынсокту тааныды. Көрсө буга чейин интернетте учактагы адамдарды өлтүрөм деп сүйлөгөн бала так эле ушул Жынсок экен. Ошондуктан каарманыбыз жанагы тасманы дароо эле учактын кызматкерлерине көрсөтүп, анан дагы Жынсок кызга айткан сөздү Сумин аларга айтып берет. Көрсө Жынсок жакында учактагылардын бардыгы өлөт деп айтыптыр. Анда кызматкерлердин бири Жынсоктун жанына барып, андан маалымат алууга аракет кылып, бирок Жынсок ага коюлуп жаткан күнөөлөрдүн бардыгынан баш тартып, мен болгону жөн гана окумуштуумун.
учак менен чогулушка бара жатамын десе кызматкерлер анын дагы сөзүнө ишенип, Джехёктун дооматтарына көп маани бербей орундуктарга олтургузуп коюшат. Ошол убакта учкучтарга тамак ырастап жаткан кызматкерлердин бири буга чейин ажатканага киргендиктен анын колунан пырлар тамакка түшүп жаткандыгын көрөбүз. Кандай болбосун кызматкер учкучтарга тамагын жеткирип берип, бул убакта арадан бир топ убакыт өтүп калгандыктан буга чейин ажатканага биринчи кирген адамдын денесинде кызылдар пайда боло баштайт. Анда ал эчтекени түшүнбөй эле кайрадан ажатканага кирсе мурду канай баштайт дагы көзү жарылып кетет. Ал адам кыйкырган бойдон сыртка чыгып мага дарыгер керек деп дүрбөлөң салып, жүргүнчүлөрдүн бардыгын чочутуп ошол жерде кан кусуп өлүп калды. Анда жүргүнчүлөрдүн бардыгы эмне болгондугун түшүнбөй эле карап калышса, ал жерге келген Жинсок мыйыгынан күлүп коет. Муну байкап калган каарманыбыз дароо эле аны жакалай баштап бардыгына сен күнү өлүсүң деп коркутуп, анын кийими жыртылып колтугундагы жаракатын дагы көрүшөт. Бирок ошол мезгилде учкучтардын бири чыгып аларды бөлүштүрүп, деги эмне болуп жатат десе эле Жинсок ал жерден качып жөнөдү. Бирок аны жүргүнчүлөрдүн бардыгы көптөп көмөлөп кармашып, Жинсок жанагы чөнтөгүнөн ууну чачкычын алып чыгып, чачканга жетишпей колунан чыгып кетип, башкалар аны тээп жиберет. Ошентип учактагы маалымат жерге жетип, учактарды башкаруучу кеңсеге тергөөчүлөр дагы келип, алар Жинсок тууралуу билишип, анын кайсы учакта бара жаткандыгын дагы билишет. Рейс Sky Korea 501. Разрешите поворот на 150. Ошентип убакыттын өтүшү менен кээ бир жүргүнчүлөрдө жөтөл пайда болуп, дары кошулган тамакты жеп алган учкучтун колунда кызылдар көрүнө баштайт. Бул убакта жерде маалымат министрлерге чейин жетип, алар чогулуш уюштуруп, ал жерде тергөөчүлөр дагы катышып кандай кыймыл кылышты ойлоно башташат. Анткени маселе өтө олуттуу экендигин бардыгы түшүнүп калган эле. Ошондуктан алар учактагылар менен байланышып, Жинсок менен сүйлөшүүгө аракет кылып, анын максаты эмне экендигин сураса, Жинсок бир гана максатым бар деп толук айтып берди. Менин максатым бул учактагылардын бардыгын өлтүрүш, анткени бул нерсе кызык да. Учактан эч жакка кача албайсың, келемиш сыяктуу эле бир жерде камалган бойдон өлөсүң. Силердин катарыңардан мен дагы өлөмүн деп алдында олтурган учкучтун бетине кан түкүрүп салат. Ошол мезгилде эле ордунда олтурган Джехёк учактын кыймылы өзгөрө баштагандыгын дароо байкады. Көрсө ууланган учкуч өлүп, учак толугу менен башкаруусун жоготуптур. Анда жүргүнчүлөрдүн бардыгы ызы-чууга түшүп, учак тегерене баштап, өтө катуу ылдамдыкта төмөндөп, түз эле деңизге кулап түшүү коркунучу пайда болот. Бир мезгилде учактын кызматкерлеринин бири учкучту башкаруу бөлмөсүнө кирип, учакты түздөөгө аракет кылып жаткан мезгилде ал жерге Джехёк жетип келип башкарууну толугу менен колго алат. Көрсө Джехёк буга чейинки жашоосунда учкучтук менен алек болуп, бирок азыркы учурда ал иштен кеткен мезгили экен эле. Ошондуктан бактыга жараша анын жардамы менен учактагылардын бардыгы аман калышты. Рю Джинсок мертв. Эң эле кызыгы, окуядан кийин Жинсок кылгылыктын бардыгын кылып коюп өзү өлүп калыптыр. Андан дагы жаманы учактагы болгон окуялар кабарчыларга жетип, маалымат тез эле ачыкталып, калың журтка бат эле тарап кетет. Ошондо гана уюлдук аппараттарынан жаңылыктарды көргөн учактагылар маселенин кайда жаткандыгын түшүнүштү окшойт. Эми алар чында ызы-чууга түшүп, демек бардыгыбыз өлөт экенбиз деп ойлонушуп, айтып дээлеги эле арасынан ээ соолуп кулагандар. Кээ бирлери оозунан көбүктөрү чыгып көз жума башташат. Анда учактын кызматкерлери айласы жок адамдарды экиге бөлө башташты. Бир тарапка денесинде кызылы барларын бөлсө, экинчи тарапка кызылы жокторун жайгаштырып, оору жукпаган Суминдин колундагы кызылдарды көрүп, аны дагы оорулар жака жөнөтө башташат. Бирок Сумин чындыгында котур болгон жерлерин жөн гана тырмап койгон болчу. Жүргүнчүлөр болсо Джехёктун сөзүнө ишенбей, анын кетүүсүн талап кылып, каарманыбыз айласы жок кызын көтөрүп алып жөнөйт. Бул убакта жердегилер кылмышкер Жинсоктун тарыхын изилдешип, анын апасы дагы өзү дагы биолог болгондугун билишип, анан дагы Жинсок дары чыгаруучу Бриком ишканасында иштеп жүрүп, жакшы ийгиликтерге жетип, бирок 4 жыл мурда иштен кеткендигин билишет. Ошондуктан тергөөчүлөр дароо эле Бриком ишканасынан маалымат алганы барышып, бирок ишкана аларды киргизбей ортодо мушташтагы чыгып кетти. Бул убакта учак Лос-Анджелес аймагына жетип калган экен. Ошондуктан учактагылар Лос-Анджелеске конууга аракет кылып, жерден уруксат сурашып, аэропортко багыт алайын десе, жердегилер жок деген жообун берет. Анткени маалымат Америкага чейин жетип, алар өздөрүн кооптуу жагдайга калтырууну каалашкан эмес эле. Ошондуктан Америкадан уруксат ала албаган Корея башчылары башка аргасы жок экендигин түшүнүп, учакта күйүүчү май жетишсиз экендигине карабай кайрадан Сеулга кайтып келүүсүн буйрушат. Стало известно, что рейс Sky Korea 501, подвергшийся нападению, возвращается в Корею. Өкүнүчтүүсү, бул убакта учакты башкарып бара жаткан экинчи учкучтун бетине буга чейин Жинсок кан түкүрүп жибергендиктен, ага дагы оору жугуп, денесинде кызылдар пайда болуп, абалы оорлошо баштайт. Ошондуктан ал учактын кызматкерлеринин бирине байланышка чыгып, өзү буга чейин такыр сүйлөгүсү келбей жаткан Джехёкко эскертип коюусун суранат. Биз ушул жерде гана Джехёк эмне үчүн учкучтук кызматтан кеткендигин түшүнөбүз.
Көрсө ал азыркы учурда учакты башкарып бара жаткан Хёнсуну жакшы тааныйт экен. Анткени бир мезгилде каарманыбыз башкарган учактарда анын аялы учактын кызматкери болуп иштеп жүргөн. Каттамдардын биринде каарманыбыз башкарып бара жаткан учакта өрт чыгып, Джехёк учакты аман эсен кондуруп, бирок өрттүн кесепетинен учактын 2 кызматкери каза болгон болот. Көрсө ошол каза болгон кызматкерлердин бири азыркы учурда учакты башкарып бара жаткан Хёнсунун аялы болгон экен эле. Бул убакта биз кайрадан тергөөчүгө кайтып, ал өз изилдөөсүн улантып жаткан. Бир учурда эле ага аялы коңгуроо кылып, так эле окуя болуп жаткан учакта бара жаткандыгын айтат. Көрсө тергөөчүнүн аялы дагы ушул күнү учакка түшө турган болуп, каарманыбыз аялы менен көптөн бери байланыша албай эми гана чындыкты билди. Мы все на вас надеемся. Да, не волнуйся. Ты слышишь? Алло. Эми тергөөчүнүн катуу жини келип, буга чейин кире албай жаткан Бриком ишканасын сүздүрүп кирүүгө аракет кылып, бирок анысынан дагы майнап чыкпай туруп калган болчу. Көрсө бул ишкана жеке менчик болгондуктан америкалыктарга караштуу экен. Ошондуктан ал жерге министр өзү келип ишкананын башчысын катуу коркутуп, силер азыртан биз менен иштешпесеңер кийин жазаңар өтө катаал болот. Ошондуктан жашырган чындыгыңар болсо азыр айткыла десе ишкананын жетекчиси ошондо гана сөзгө келип, буга чейин чыгаргысы келбей жаткан чындыкты ачыктап беришет. Көрсө Жинсок бул ишканада иштеп жүрүп зыяндуу зат ойлоп таап, аны жашыруун адамдарга колдонгондугу үчүн иштен айдалган экен. Анткени Жинсок өз ишинде мыкты болгондугу менен мыкаачыраак тарабы билинип, аны иштен кетирип ал чыгарган уулуу затка каршы дарыны ойлоп табышыптыр. Бирок ишкана бул ишти ачыктабай өзүбүзгө маселе жаралып калат деп жаап коюшкан экен. Ошондуктан бул жолу ооругандардын бардыгына дарыны бекер беребиз деп убада беришип, бул маалымат учактагыларга жетип бардыгы кубана башташты. Бирок бул убакта учакты башкарып бара жаткан Хёнсу такыр эле абалы оорлошуп кыйнала баштаган болчу. Джехёк анын жанында олтургандыгы менен бул учакты бир адам кондуруусу дээрлик мүмкүн эмес эле. Ошондуктан Хёнсу мен Кореяга жетпей калат окшоймун, Японияда конууга аракет кылып көрөлүчү. Япониянын аэропортторунан уруксат сурайын деп байланышка чыга баштап, кореялык министрлер дагы япондор менен байланышып, бирок япондор такыр эле макул эместигин билдиришет. Повторяю. Посадка на территории Японии запрещена. Бирок каармандарыбыз болбой эле учакты аэропорт тарапка айдай беришкендиктен япондор тарабынан 2 тик учак жөнөтүлүп, алар бат эле жетип келип каармандарыбызга эскертүү огун чыгарып, жада калса коркутуучу ракеталарды да кой беришип, батыраак учуп кеткиле деген талабын коюшат. Ошондо гана каармандарыбыздын башка аргасы жок учактын багытын бурушту. Көрсө япондордун кондурбай койгондугунун себеби буга чейинки Бриком ишканасы убадалаган ооруга каршы дары менен бир дагы адамдын үстүнөн тажрыйба жүргүзүлүп көрбөптүр. Ошондуктан дары азырынча чийки деген тыянакка келишип, адамдар эки ойго бөлүнө баштайт. Эң эле кызыгы келе жаткан учакты Сеулга кондурбаш керек деген сөздөр чыга баштап, саясатчылар талашып ортодо бир тыянак чыкпагандыктан Корея өлкөсү өзү күзөтүү үчүн тик учактарды жөнөтөт. Бул убакта Хёнсу такыр эле алдан кетип учакты жалгыз эле Джехёк башкарып бара жаткан болчу. Бир мезгилде ага Сеулга эмес башка жака коносуңар деген маалымат келгенде эчтекени түшүнбөй калат. Только что изменили место вашей посадки. Эң эле кызыгы бул окуялардын бардыгына күбө болуп жаткан тергөөчү Инхо өтө бир катуу чечимге келет. Ал учактагы аялынан айрылууну каалабай дары менен менин үстүмдөн тажрыйба жүргүзүп көргүлө деп, аманат сөзүн министрге жеткиргениң деп кесиптешине айтып, учактагыларды күтүп жаткан лабораторияга барып атайын орун өзүнө сайып алат. Добавьте дозу. Бул маалымат министрге бат эле жетип, ал өзү келип болуп жаткан окуяны күзөтүп, ооруга каршы дары сайылып, анын жыйынтыгын күтө башташат. Бирок тергөөчүгө дары таасир этпегендей эле кандарды кусуп аябай кыйнала берди. Бул убакта көчөгө адамдар чыгып, аэропортко дагы адамдар толушуп, биз учакты кондурбайбыз деген талаптар менен пикеттер башталат. Анткени эл арасындагы сурамжылоодо көпчүлүгү учак конбош керек деген тыянакка келишкен болчу. Бул маалыматтардын бардыгы жаңылыкка чыгып, аны учактагылар дагы көрүшүп, демек биздин туугандарыбыздан башка эч кимге керегибиз жок турбайбы деп дүрбөлөңгө түшө башташат. Бирок көп өтпөй эле алар тагдырга тан берип болуп жаткан окуяны толугу менен кабыл алышып, чындыгында бардыгы коркуп жатышат да, мисалы мен деле туугандарымдын ооруп калуусун каалабаймын. Андан көрө өзүм эле өлүп кеткендигим жакшы десе, башкалар дагы бул ойго кошулуп, учактагылардын бардыгы бир жыйынтыкка келишип, биз жерге конбой эле коелу, андан көрө бизди атып жок кылышсын деген сунушун айтышат. Бул маалыматты учакты башкарып бара жаткан Джехёкко жеткиришип, ал жер менен байланышып, анын сүйлөп жаткан сөзү сыналгыга чейин чыгып, дээрлик Корея толугу менен угуп, биз элибиздин тынчтыгы үчүн конбой эле коелу деп чечтик деп айтат. Ошондуктан учактагылардын кээ бирлери туугандарына байланышка чыгып, алар менен коштошуп, кээ бири байланыша албагандыктан уюлдук аппараттарына видео тасмаларды түшүрө башташат. Эми кандай болбосун аман калууга болгон үмүт толугу менен үзүлдү окшойт. Анткени дары сайылган Инхо дагы кыймылдабай жүрөгү иштебей жатып калган болчу. Бир мезгилде эле анын жүрөгүнүн сого баштагандыгы билинип, денесиндеги титирөө жоголуп, берилген дарынын таасиринен оорусунан толугу менен айыккандыгы билинет. Он поправляется. Вакцина подействовала. Бул маалымат тез эле учактагыларга жетип, алар катуу кубана башташып,
Каарманыбызга кайрадан кайткыла силер конушуңар керек деген буйрук келет. Анда Джехёк учакты арткага буруп, бирок ошол мезгилде күйүүчү майдын түгөнө баштагандыгын байкайт. Джехёк ага карабай учакты кондурушум керек деп болуп жаткан шамалды колдонуп, алар бара жаткан жолдогу эң жакын конуу тилкесин тандап ошол жака бурат. Бир мезгилде эле учактын жарыктары өчө баштады. Көрсө күйүүчү май түгөнүп, каарманыбыз эми башкарууну толугу менен колго алат. Алардын бара жаткан ылдамдыгы өтө катуу болгондуктан ылдамды жайлантуу үчүн тилкеге жетейин деп калган мезгилде буруп бир айланып келүүгө туура келет. Бирок ошондо дагы ылдамдык азайбай, учак төмөндөп бара жаткандыгына карабай каарманыбыз дагы бир айланууга кетип, бул нерсе өтө опурталдуу болгондугуна карабай каарманыбыздын аракетинен байнап чыгып ылдамдыгы бир топ азаят. Эми гана ал учактын дөңгөлөктөрүн чыгарып конуу тилкесине бурулду. Ошентип Джехёк болгон аракетин кылып, бирок учактын ылдамдыгы токтобой эле бара берет. Бул убакта ичиндеги жүргүнчүлөр катуу коркушуп, Джехёк болсо токтотуунун аракетин көрүп, ошол учурда эле кадр алмашып, биз такыр эле башка окуяны көрө баштайбыз. Көрсө бул убакта окуя толугу менен аяктап, мамлекет кызматкерлери болуп өткөн окуяны териштирип, кылмышкер Жынсок бул жолго эмне үчүн баргандыгы аныкталып жаткан экен. Анан дагы учактан тирүү калгандар чогулушуп, шерине өткөрүшүп, каарманыбыз дагы кызын алып алып ал жерге келип Инходон кабар алат. Көрсө Инхо өзүнө ооруну өтө көп сайып алгандыктан дарылануусу дагы созулуп, башкалары айыккандыгы менен тергөөчү өзүнө толугу менен келе элек болчу. Биз ушул көрүнүштөн кийин гана каармандарыбыздын учагы аман эсен токтогондугун көрөбүз. Эми кандай болбосун достор, ушундай мүнөттөр менен тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, сапарыбыз кайда болбосун ар дайым амандыкта жетели.